Эми бул го эми эркек бала. Эртең үйлөнүп эме болуп кетет. Менин кызым ким алат? Кимге эме болот эми? Өзүн коомчулуктан жашырган бул аял 10 жашар кызын экинчи никесиндеги күйөөсү зордуктады деп айыптоодо. Айтымында ушул жылдын 25 январында окуяга күбө болгон. Анда ал сырттан үйүнө кирип келе жатып кызынын кыйкырган үнүн угат. Бөлмөгө киргенде биринчи турмушундагы кызын өгөй атасы зордуктоого аракет кылып жатканын көргөн. Мындай немеден шыпырылган да кызылашка жолдошумга тизесине де ич кийимин кошо. Ал ошо неме жакта отурганда, кызылаш жак барбы, ошо тапанын бут жагында отурган. Мени көрүп секирип туруп кетти, коркуп кетти, эшикке чыгып кетти. Мен неме кылып сурадым, кызым анын жөзүн киргизбеди деди, неме киргизбеди деди, ошо түкүрүп немеси полициясын тыкты, ошондой деди да. Колун тыккан экен. Түкүрүп колун тыкты апа деди. Анан мен сурадым, мурда да ошондой болгонмун десем, ооба туулган бир күн калганда да ошондой. Бутума кылган мама да ошондой деди. Эки санаган экен да. Анан кийин неге айтпадың десем, айтсаң үйдөн кууп чыгам, мен үйдө көчөдө неме кылып, үй жок көчөдө каласыңар да ошенткен экен. Эми туруп бул жерде үй жок үчүн эми неме кылып айткан эмес экен да кызым. Окуядан кийин кыздын апасы дароо милицияга кайрылган. Буга каршы болгон күйөөсү аны каттуу сабап салган. Ошол себептүү Өзгө райондук ички иштер бөлүмүнө 2 арыз берген. Бири үй бүлөдөгү зомбулук, экинчиси ыплас аракеттерди жасоо беренеси боюнча. Бирок соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы 29 жаштагы аялды канааттандырган эмес. Өзгөнгө экспертке бардык. Экспертке баргандан кийин ошо мен ургандары чыкты, башымдын жаралары, неме жарылгандары, денемдин көкөлөрү чыкты, бирок кызымдын кыздык белгиси таза деп чыгарды. Анан мен ага неме болдум. Каршы болуп, повторун жазып беришин сурандым. Ошо биринчиде ошо немен жок кылды, эксперти жок кылды эле. Мен ошодон эми ошону жок кылбасын деп атпайм, мен видеого тартып алган эми ич кийимди. Неме кылып, сөткө тартып алгам да. Потому что мен неме көзүм жетпей калды. Бул жактагы неме кылгандан кийин жок кылгандан ошону жок кылбасын деп. Неме кылып тартып алдым, бирок кызынын кыздык белгиси жок деп чыккандан кечегиде ич кийим ошо кызыгын ич кийимде кан кызыныкы эмес деди да. Сен тапшырышың керек кан деди. Мен да тапшырдым, бирок меники да чыкпады. Ич кийимди эме кылып карасам, башка ич кийим да. Буларды айткан аял иштин акыйкат тергелишинен күмөн санайт. Ошол себептүү райондук милициянын 4 кызматкеринин үстүнөн облустук прокуратурага иликтөө жүргүзүү боюнча арыз калтырган. Буга экспертизага берилген ич кийимдин алмашып калганы жана тергөөчүнүн ишти жабуу боюнча акча сунуштаганы себеп дейт. Ошо кыздын кыздык белгиси жок экен, баланы камаш үчүн эмне кылайын, канча акча сурайсың, канча акча берели деп ошондой деп атпайбы мага. Айттым, ушундан мыйзамча ушунун эмелери барбы, закондор барбы дедим. Менин кызым кыз эмес болбаса, кантип ошо акчаң менен кызым эмес болуп, неме болуп кетеби дедим, жабылып кетеби дедим. Канча акча сурайсың? Ошо Москвага кет жол кырагылап, баланы камабай, неме кылбайлы. Ошондой деди. Тергөөчүлөр акча сунуштагыда алардын эмне кызыкчылыгы бар? Мисалы үчүн ал тиги жабырлануучу табышып алам деп анан кийин бир аракет кылса, өзү баркы күйөөсү, анда болмок да. Бул жерде тергөөчү күнөө эле эмес да. Акча сунуштап турган бири. Бул туура эмес маалымат го. Эгер тиешелүү кызматтарга арызданган болсо, иликтеп аягына чыгып беребиз. Ош облустук милициянын маалыматына караганда, учурда бул ишти райондук ички иштер бөлүмү териштирип, шектүү 2 айга камакка алынган. Бирок 31 жаштагы кылмышка шектүү коюлган айыпты мойнуна алган эмес. Ал тергөөдө жубайы туура эмес маалымат берип жаткандыгын билдирген. Ал эми соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын милиция мындайча баяндайт. Алгач экспертизада ошо райондук соттук медициналык экспертиза ал кызды таза деп чыгарган да. Ош областтык соттук медициналык экспертизадагы комиссияны карайбыз да, бүгүнкү күндө ошол экспертиза толугу менен чыга элек. Ошол сот иши бүтө элек. Ошол тергөөчүлөр дагы азыр ошол соттук медициналык экспертизанын баягы биргелешип баягы комиссияны карай турган экспертизасын күтүп турат да азыр кезде. Бул мындайча айтканда юридикалык жактан азырынча зордук, зомбулук ва ыплас аракет жасаганы азыр далилдене элек.
Облустук милициянын кошумчалашынча, бул иш боюнча алгач үй бүлөдөгү зомбулук деген беренең негизинде кылмыш иши ачылган. Көп өтпөй аял кызына тийиштүү кылганы боюнча арыз жазып, кылмышка шектүүгө карата ыплас аракеттерди жасоо беренеси боюнча да иш козголот. Бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иши боюнча дайындалган экспертизалардын жыйынтыгы чыга элек. Милиция тергөө иши объективдүү жүргүзүлүп жатканын кошумчалайт. Назгүл Ахунова, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.